Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы, фермерлер? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Күз айында кочкор издегендер болсо, бүгүн биз сиздерге моундай кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Биз Кара Балтадабыз. Көрсөтүп турган кочкорлорубуз бүт баары түү тектүү. Тагыраак айтканда Кара Балтада Рамис Жумабаевдин короосунан чыккан кочкорлор. 4 баш кочкор бар туугандар. Анда эмесе башында эле айтып коелу, баалары келишимдүү. Ар бир кочкор жакса, ошого чалып сүйлөшөсүздөр. Ар бирине. Личкадан дагы келишесиздер. Могу кочкор Ландрастын баласы, энеси Фориктин кызы, Рамис байкеден туулган. Бою болсо метрден ашуун, кулагы 20, 2,5 жашта 6 тиш кочкор туугандар. Биринчи көрсөтө турган кочкор ушул кочкор. Куйруктарда разрезтерди көрүп коюңуздар. Ландрасты билесиздер, атактуу кочкор. 10дон ашып 12-13 жашка жеткенде өлдү. Кара Балтада өтө көп короодо кызмат кылды. Рамис байкенин короосунда дагы 1 жыл иштеп кеткен. Ушул Ландрастын баласы, энеси Фориктин кызы. Форик деген кочкор ошо Рамис байкенин өкүл баласы Альмир деген киши бар. Ошол кишинин кочкору туугандар. Форик Тимур байкеден алган, Широкийдин баласы. Форик деген кочкор. Мунун да баасы келишимдүү. Формаларын көрдүңүздөр. Бир туруп Тимур байкенин кочкорлоруна да окшош. Бир туруп өңдөрү Ландрастыкындай. Ландрас өң менен чистотага багытталган кочкор. Өтө өң жакшы өрөт, өтө светлый, бели узун кочкор. Бели. Форик болсо плотный, шарик сымал кочкор. Мындай шар бар го, томолок. Эки жактан тең форманы алып туруп буюрса. Туугандар, кезектеги кочкор бул Длинныйдын баласы, Рамис байкенин короосунан туулган. Бул дагы аябай жакшы кочкор экен. Жаңы 2 тиш, былтыр кеч туулган кочкор экен. Энеси грузиндин кызы. Башын көрүп турасыздар, Коңколоруну, формаларыны грузинге көбүрөөк окшоптур, Грузин деп. Билесиздер. Алда Тимур байкенин короосунан чыккан түү. Длинный деп. Ошондо бул Длинныйдын баласы болсо Ботянын небереси, Ботя да Широкийдин баласы. Тимур байкенинен чыккан. Мун эне жагы, ата жагы да барып Тимур байкеге такалат экен да. Ботя менен грузиндин эне жактан грузин, ата жактан Ботяга барып такалат экен туугандар. Рамис байкенин короосунан туулган 2 тиш кочкор. Тишини көрүп койсок болот. Тишини көрүп койсок болот. Бул эми чыгарды, жаңы эле сайды бул деле. Мындай эле карап отурмун. Кичинекей экен да тиштери эле. Экинчи тиштери кичинекей экен туугандар. Кулагычы? Кулак 22ден ашыгыраак кулак. 22 деп коеюн да. Боючу? Бою бир 90дон ашыгыраак да бою. Өлчөйлекмин бою. Бул грузин эки экен да туугандар. Грузиндин деле бою 93-94. Баш грузиндики да. Мына. Бирок светлыйраак экен, Светлый. Грузинге караганда светлыйраак, коңкосу да ошондой. Ботянык бар, бир аз поличи чаң. Чаңсымал болуп. Длинныйдын моер ушундай да. Бирок бул длинный караганда мояктар ак экен да. Свет жакшы. Жүн азон да. Пыл чаң өңдөк. Мына чаң сапырылат го. Поледа мал босканда. Вот. Ушундай длинный да бар. Бирок бул башка жактар светлый экен да. Көздөрү, ооздору, кулактары, курсак жактары. Куйругу деле. Широкий да бул жогун жапсырак. Мына бул куйрук Ботянкы деле ушундай типаж, көпчүлүгү. Грузиндики деле ушундай типаж. Бирок бул экстерьери көбүрөөк грузинге окшойт экен туугандар, Мунун да баасы келишимдүү. Жакшы кочкор издегендер болсо, Кара Балтада турат, чалып келип көрүп, муну нак живой сүйлөшкөн жакшыраак. Сиздерге бир четтен көрсөтүп койдук, линияларын айттык, кай жактан чыкканын айттык, параметрлерин бүт баарын айттык. Бул болсо 5 айлык коз кочкор, Белый Стреланын баласы, Рамис байкенин короосунан туулган, энеси Карза экинин кызы. Жана айтып атканыбыздай, бүт баары эле Рамис байкенин короосунан чыккандарды көрсөтөбүз дедик го. Белый Стреланы билесиздер, Рамис байкенин короосунда турат былтыртан бери. Ошонун колсуз экен, эгистин шериги. Энеси дагы, атасы дагы молочный өңдөгү направленияден экен, Карза 2 и Белый Стрела.
Гулливердин баласы белый стрела. Белый стрела мындай аппак молочный өңдөгү кочкор. Анын абзал жана башка абзалдын бир туугандары бар. Ошодон көбүңүздөр билесиздер. Мунун да баасы келишимдүү, чалып сүйлөшөсүздөр. Бели узун, мойну узун, кулагын жайгашкан жери сонун кооз экен. Ошейниктен кармай бери. Айландырып кой, куйругун көрүп коюңуздар. Болду. Кана, бери тартчы дагы бир. Бул кезектеги кочкор болсо, жана биринчи көрсөткөн кочкордун коозусу экен. Жанакы белый стреладын баласынан 1 айга чоң, тагыраак айтканда 6 айдын төгөрөгүндөгү кочкор. Бул жерде туулган, Ооба. Энеси ушул жерде. Энеси 80 учкасы. Ландрас менен 80 линиясы. Булар дагы баягындай өңгө багытталган, Өңүнү жакшыртам десеңиздер, кана көрүңүздөр. Мына кооз кочкор. Мунун шыйрактары узун кочкор болот экен. Мына ландрастын тукумдары көбү ушундай болот мына. Бели узун, буту узун, өтө жоон болбойт. Узундук бар, анан өң бар. Ал более мындай саргымтыл өң болот. 80 линиялар мондай мандарин сыяктуу болот өңү. Бул өңү ошолорго окшош экен. Демек ландрас менен 80 линиясындагы кооз кочкор. Мунун да баасы келишимдүү. Мойну узун, бели узун, шыйрактары узун. Куйругун дайыма айтам, могу куйруктун мына айланасы аппак болсо, ошол кочкор ак болот. Мына аяктары аппак. Бер түртүп кой башын, Болду, мына ушул 4 кочкор бар. Булар Кара-Балтада Акбашат деген айылда турат. Телефондон сүйлөшсөңүздөр да болот, келип көрсөңүздөр да болот. Могу кооз кочкордагы белый стреланын коозусу, жаш кооз кочкор, сүттөн бөлүнүп элек. Ушул кооз дагы сатылат. Светлый кооз, стойкаларды көрдүңүздөр. Белый стреланын кечки коозлары. Мунун баасы да келишимдүү. Эгер ушундай жашыраак алып коёмун, ушу белый стреладан издеп аттым эле дегендер болсо, ошо кооздун дагы көрүңүздөр туугандар. Мына жаш коозу. Кечки коозлар.